Ушул видеону ким көрүп жатса, ушул үй сизге буйрусун достор. Мага буйрусун дегендер лайк, подписка, комментарий жана жакындарыбызга ушундай үй кааласак жиберебиз. Биз азыр Шүкүрова Жантөшева көчөсүндө турабыз. Бул жерде жердин кенендиги 4 сотук. Бул жер деген Орто Сай базарына жакын, Вефа центрга жакын. Кыскасы, шаардын ортосундагы бизче айтканда центрда жайгашкан достор. Үйдүн сырткы жасалгасы бул белоснежный менен кичине черный цвет аралашып аябай дизайнерский ремонт болгон жана забордун бийиктиги кымбат строй материалдар коюлуп турган үйдүн сыртын көрүп атабыз. Ал эми ушул үйдүн баасы канча десеңиздер, $410 миң. Чындыгында $410 миң татыктуу же андан да кымбатпы же андан да арзанбы экенин мен сиздерге обзор менен чагылдырып берейин. Анда сиздер киребишке келиңиздер, мен азыр эшикти ачайын, чуркап барып. Үйдүн жалпы аянтчасы 300 квадрат метр, двухэтажный частный дом десек болот. Достор, биз көбүнчө үйлөргө киргенде освещенияны көргөзөбүз, бирок без освещения дагы ушул үйдүн кооздугун көрөбүз. Бул жакка киргенде киребештен кенендигин караңыздар, бул жерге телевизор, диван коюп, холл болуп, чыныгы эс ала турган комнаталардын бири. Без освещения да круто смотрится. Ал эми бул жак кухня. Кухня студийный жана стилдүү жасалган, абдан кымбат кухня гарнитурлар коюлган. Бул жакка каалаган столуңузду, мебелиңизди кое аласыз. Смесителдер дагы аябай дорого кылынган. Ар бир детальдары достор ойлонулуп жасалган десек болот. Биз кухнядан чыкканда эле бул комнатасына кире турган болсок, бул комнатасы спальня. Гостевая спальня деп койсо болот экен бул комнатасын. Эми каалаган мебелиңиздерди коесуздар да. Ал эми бул болсо конок тосо турган зал. Зал үйдүн кенендигин караңыздар, люстраны жасалгадагы очень шикарно. Бул эми хай-тек стилда, неоклассикада, классика, евро ремонт совместимый мындай ойлонулуп жасалган да. Ал эми бул жерди ача турган болсок, биз бул жагы общий санузел десек болот. Санузелдин кенендиги да өтө керемет. Ал эми биз бат-баттан экинчи этажга чыгабыз. Смотрите, друзья, без освещения как классно смотрится, да? Ой, какой классный вид. Там шаардын так ортосунда бул достор. $410 миң дагы ашыкча үй десек болот, анткени жасалгалары потолоктун бийиктиги кымбат евро ремонт менен жасалган. Эми булдун деле спальня кылып койсо болот экен, экинчи этажды. Бул жакта детский комната кылып койсо болот экен. Кандай сон, Ал эми бул жагы общий санузел достор. Жана буну спальня кылып койсо болот экен, балким детский душундай кылып койсо болот. Ама эң жаккан жери достор, бунун бардыгы панорамный вид. Карасаңыздар мында. Көрүнүп атабы? Терезелердин чоңдугу кымбат алюминий терезелер коюлган. Жана бул родительская спальня. Биз атайын без освещения тартып атабыз, чтобы без освещения тоже классно смотрится, да? Видти караңызчы, операторда кандай керемет, Ал эми бул жакта мастер спальня деп коебуз, өзүнүн атайын ушундай санузели болот достор. Бул жерде атайын гардеробная. Родительская гардеробная. Жердин кенендиги дагы бир жолу айтам, 4 сотук, машина кое турган парковкасы бар, айланасын бардыгы бар, бүткөн жашылдандыруу зонасы. Бул райондун тынчтыгын караңыздарчы мына. Сонун үйлөр курулуп атат. Тигил жагы көк жар тарапты көздөй кетет. Бирок бул Жантөшева көчөсү бар, ошол жака жакын, Орто Сайга там 5 мүнөттө барасың, Вефа центрга деле 5 мүнөттө барасың. Прям Бишкектин так ортосунда, жүрөгүндө жайгашкан десек болот. Достор, $410 миң бул срочный цена менен сатылып атат. Балконунда кенендигин көрдүңүздөр да. Бул үйдү алыш үчүн алдыда турган номерлерге байланышабыз. Кастро Инвест Кыргыз недвижимость сиздерге самый шикарный үйлөрдү тартуулап берип турат. Спасибо вам. Буйрусунчу ушундай үй ар бирибизге.